Мектеп, бала бакча, жол жана башка социалдык мүнөздөгү имараттардын курулуш иштерине тоскоолдуктарды жараткан тендерди жоюу зарылдыгын Жогорку Кеңештин бүгүнкү жыйынында төрага Нурланбек Тургунбек уулу билдирди. Анын айтымында негизги көйгөйлөрдүн бир катары учурда баардык курулуштар тендерге байланышкан. Элдин баары ушул тендерден абдан тажады. Анткени тендерди кайра өткөрүп жатат. 2-3 айга чейин убакыт созулуп, курулуш иштери башталбай жатат. Андыктан президенттибиз тарабынан маселе коюлган. Кечээ да президент менен сүйлөштүм. Тендер боюнча мыйзамды тез арада карап, таптакыр тендер деген сөздү алып салышыбыз керек. Тендер болбошу керек. Себеби бул иштин натыйжалуулугуна, тез жана сапаттуу бүткөрүлүшүнө өбөлгө түзөт, деди төрага. Ал ошондой эле министрлер кабинетине тез арада кечиктирилбестен тендерди жоюу боюнча тапшырма берилгенин маалымдады. Мындан 2 жыл мурда бул маселе көтөрүлүп, бирок кайра эле аталышы өзгөрүлүп, мазмуну ошол бойдон калып калган. Ушул маселени тездетип чечип, тендери жок түз курулуштар жүрүп, түз сатып алуулар болуш зарыл. Эгерде ошондон бир катачылык кетсе, ошол мекеменин жетекчилиги өз баштары менен жооп беришет. Ушуну тездетип бериңиздер, деди Нурланбек Тургунбек уулу. Каракулча районундагы Шаркыратма айылында жер көчкү жүрдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Бүгүн өзгөчө кырдаалдар министринин Ош облусу боюнча башкармалыгынын башчысынын орун басары, Каракулча райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы, өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаментинин 3 кызматкери, 1 офицер, ошондой эле айыл аймактан 1 кызматкер тактоо иштерин жүргүзүү үчүн жөнөп кетишти. Алар жер көчкүнүн көлөмүн, кооптуулугун жана башка маалыматтарды тактоо иштерин жүргүзүшөт деп айтылат маалыматта. Кыргызстан Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгуунун акыркы баскычында турат. Бул тууралуу Жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Канат Төлөгөнов Кабар агенттигине билдирди. Анын айтымында өткөн жылдын 7-8 октябрында Жарандык авиация агенттигинин делегациясы Брюссельге барып, Европа комиссиясынын өкүлдөрү менен бир катар жолугушууларды өткөрдү. Анда кара тизмеден чыгуу боюнча өлкө тарабынан аткарылган иштер, башкача айтканда авиация тармагында укуктук ченемдик актылардын базасын эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүү, инспекторлорду окутуу боюнча маалымат бердик. Анын жыйынтыгында Еврокомиссия оң баа берди. Эми кийинки этапта Еврокомиссиянын өкүлдөрү бизге келип, авиакомпанияларга кантип сертификат берип жатканыбызды аудит өткөрүшөт экен. Биз сертификаттоону баштадык. Учурда 11 компания сертификациядан өттү. Бул иштер февралдын ортолорунда аякталса, алар март айынын аягында келип, сертификациялоо процессин дагы өргөрүшөт. Андан кийин Еврокомиссиянын транспорттук комитетинде Кыргызстанды кара тизмеден чыгаруу маселеси каралат, деди ал. Белгилей кетсек, Кыргызстан 2006 жылдан бери Европа биримдигинин учуулардын коопсуздугу боюнча кара тизмесинде. Андан чыгуу иштери 2023 жылы башталган. Андан бери өлкөнүн авиация тармагын эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүү боюнча бир катар иштер жүргүзүлдү. Жаңы Ош базарында соода борборлорундагыдай заманбап шарттар түзүлөт. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анын айтымында 2026 жылга ачыла турган ири курулуштардын бири жаңы Ош базары. Азыркы базардын абалын билесиздер, шарты жок, иретсиз, кышында суукта, жайкысын ысыкта соода жүргүзүшөт. Эң башкысы шаарды тыгынга учуратып, көркүн дагы бузат. Буюрса май айында жаңы Ош базарынын курулушу бүтүп, ал жакка жаңы жол курулат. Базар деп аталганы менен заманбап соода борборлорундай шарты болот. Жабык, кышында жылуу, жайында салкын, ичи азык-түлүк, кийимдер, жашылчалар, мөмө жемиштер жана башка болуп бөлүнөт. Азыркы базардагыдай чаң кечип, ылай тебелеп жүрбөйсүздөр. Базарлар эле эмес, мамлекетибиз дагы иреттелип бутуна туруп келе жатат, деп жазды Орунбеков. Ички иштер министрлиги жарандарга милициянын мыйзамдуу талабына баш ийбөө үчүн жоопкерчилик каралаарын эскертет. Ведомствонун маалыматына караганда, ички иштер органдарынын мыйзамдуу талаптарын аткаруу жарандык милдет. Акыркы күндөр ички иштер органдарынын өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талабына баш ийбөө жана аларга каршылык көрсөтүү фактылары көбөйүүдө. Бул аракеттер мыйзамга каршы келип, коомдук коопсуздукка коркунуч жаратат. Ар бир жаран милициянын мыйзамдуу талабын аткарууга милдеттүү. Каршылык көрсөтүү, орой мамиле жасоо же мыйзамдуу талаптарды аткаруудан баш тартуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке алып келет, деп айтылат маалыматта. Ички иштер министрлиги жарандарды мыйзамды сактоого, тартип турматтоого жана коомдук коопсуздукту биргелешип камсыздоого чакырат. Бүгүн Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен Өзбекстандын тышкы иштер министри Бахтиёр Саидовдун ортосунда телефон аркылуу сүйлөшүү өттү. Тышкы иштер министриден билдиришкендей, сүйлөшүүнүн жүрүшүндө тараптар кыргыз-өзбек кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин талкуулап, эл аралык транспорттук коридорлорду мындан ары өнүктүрүүгө, ошондой эле кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасындагы бааж өткөрмө пункттарынын өткөрүү жөндөмдүүлүгүн оптималдаштырууга багытталган чараларга өзгөчө көңүл бурушту. Министрлер жүктөрдүн үзгүлтүксүз жана натыйжалуу транзитин камсыз кылуу, ошондой эле аймактык соода жана
логистиканы өнүктүрүүчү ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында эки өлкөнүн тиешелүү ведомстволордун аракеттерин координациялоонун маанилүүлүгүн белгиледи. Мындан тышкары сүйлөшүүнүн жүрүшүндө 2026 жогорку деңгээлдеги сапарларды даярдоо жана өткөрүү маселелери боюнча пикир алмашуу болду. Тараптар мамлекет башчыларынын жолугушуулары Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү мындан ары тереңдетүүдө өзгөчө мааниге ээ экенин билдирди. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында министрлер эки тараптуу маселелердин бардык багыттары боюнча активдүү саясий диалогду жана практикалык өзара аракеттенүүнү улантууга өз ара кызыктар экенин тастыкташты. Мынакей эмес. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев Салижан Жигитов мектебинде көп жылдан бери пол жууп иштеген 8 балалуу эне Роза Абдыкадыровага үй белек кылды. Кала башчысы буга чейин аталган билим берүү мекемесиндеги оңдоп түзөө иштеринен кабар алуу учурунда көп балалуу эненин абалы менен таанышып, ага жардам берерин убадалаган. Кандай, жакшысызбы? Шүгүр. Сен иштегендериңди көрүп мен өтө бата берип отурдум. Шаар мэри айткан убадасын иш жүзүнө аткарып, үйдүн ачкычын тапшырды. Турак жай толук оңдоп түзөөдөн өтүп, жашоого бардык шарттары бар. Жеңишбек Токторбаев мындан тышкары үй тиричилигине керектүү эмеректер менен муздаткыч, газ плитасы, аристон жана сыналгы менен да камсыздады. Ошол жерде биз рейд учурунда карындашым менен таанышып аябай таба кыйналдым. 8 балам менен жашай турган жерим жок. Ушул мүмкүнчүлүгүңүз болсо жардам бериңиз деп карындашым сурандың эле. Тааба. Эми колдон келишинче жардам кылдык, Роза. Жардам кылдык. Ушул үй сага мен атымдан белек болсун. Майлуу кызым, мынакей госак. Карма госак. Мынакей госак сага. Мынакей эмес. Акем Алла разы болсун сөзүндө турду. Үйүмүн полный акем ушу килеммен баштап журтканыма дерин акем кылып берди. Бар жогум камдап, акем мынтип ысык үйгө балдарым менен киргизип койду. Алла разы болсун ушу акема. Мен мурун айдын башы болгондо квартира келет деп 5 кило un алсам 3 кило un алчу элем. Азыр айлыгыма ошону полный продукт алып, өзүмдөй бактылуу сезим болуп, өзүмдөй токулданып атам. Мен бул сезимди эч кимге айтып жеткире албайм. Ошондой эле Жеңишбек Токторбаев Роза Абдыкадырованын жаңы конушу менен куттуктап, балдарына жана үйүнө келген конокторуна да белегин берди. Белгилей кетсек, 8 баланын энеси Роза Абдыкадырова үй бүлөсү менен буга чейин батырлеп жашап жүргөн. Мектептен иштеп тапкан каражаты негизинен ижара акысына жана күнүмдүк тамак ашына араң жетчү. Гүлжан Ажиматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.